Ошондой чейин алыскы райондордогу мектептерге баш баккан Мурас Кербени бул ирет ошемпунун сыймыктуу бүтүрүүчүсү. Жана айылда англисче сүйлөп көпчүлүктү таң калтырып, социалдык баракчаларда аябай активдүүлүктү жаратып жаткан English апакенин тагыраагы Барчынай айымдын үйүнө курсакка карай жол тартып жатат. Биз дагы окуу жайдын бүтүрүүчүсүн бир канча телеберүүлөрдөн көрүп, аны менен жакындан баарлашууну кааладык. Эмесе бүгүнкү Кербенди көз албай туруңуздар. Сиздер менен Купнай Мамасалиева жана Мурас студиясы. Саламатсыздарбы? Барчынай айым бизди дастуркан үстүндө тосуп алды. Чай үстүндө бир аз таанышып, Майык куржунун ачып алдык. Каарманыбыз учурда Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айылында турат. Эки уул, бир кыздын апасы жана үйдүн кичүү келини. 2014-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин англис тили адистигин артыкчылык диплому менен аяктаган. Эске салсак, Барчынай айым Instagram, TikTok тармактарында видео влогдор менен көптөгөн көрүүчүлөрдү топтоп, өлкө боюнча таанылган. Саламатсызбы, Барчынай эже? Биз Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин директору Бекмырза Зулуевдин чоң саламын алып келдик сизге. Сизди биздин окуу жайдын бүтүрүүчүсү катары видеолоруңузду көрүп, ар кандай телеберүүлөрдөн көрүп, чынында сыймыктануу жаралды бизде. Таанымал болгон кандай экен? Биринчиден Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Зулуев Бекмырза агайга чоң саламымды айтам, жана чоң ыраазычылыгымды дагы билдире кетейин. Ал университетте дегеле биздин курактан мурункулардан тартып дагы ага эсинде калган педагогдордун катарын толуктайт экенин айта кетсем жаңылышпайм. Кийинки суроо, менин атактуулук кандай экен дедиңизби? Ооба. Мисалы, сиз таанымал болуп кеттиңиз да, айыл жергесинде туруп эле, үй шартында туруп эле, өзүңүз тартынбай видеолор тартып, аны жасап чыгарып, таанымал болуп кеттиңиз. Ошол таанымал болуу кандай экен? Таанымал болгондугумду мен үйдөн чыкпай эле жанагы ой пикир бөлүмүндөн комментарийди ошодон эле окуп жаттым да, анан бөлүшкөндүктөн анан таанымал болгон сезимдерди мен кече Бишкекке барганда билдим. Жанагы театрга киргенде эле көздөрү чагылышыпчы, адамдар баары карагансып, жылуу жакын адамдарымдай болуп эле келип саламдашып, анан улуу муундагы эжекелер дагы саламдашып, ушундай жакшы сөздөрүн айтып, жылуу сөздөрүн айтканда мен ошондо сезим жакшы экен, таанымал. Мен азыр сизди көрүп түшүнүп атам да, сизде баягы англис тилин үйрөнүү, аны өздөштүрүүгө болгон максатыңыз өтө күч экенинчи. Бул англис тилин үйрөнүү боюнча сизде мындай ой качан пайда болгон, максаттар же бул балалык кезиңизден ушул деңгээлге өсүп жетилген кыялдар бележе? Негизи эле баягы балалык таза сезимдерим менен кыялданган нерселерди кээде азыр ушул сүрүп жаткан өмүрүмдө билип калам да. Дегеле мен бул үйгө түшөрдө, мындай гүлү бар үйгө келем деп ойлогон эмесмин. Ошолордун балалык кыялдарына көзүмдү жумганда мен ойгонсом, ушундай гүлдөрдүн арасында ойгоном деген ушундай бир кыялдарымды эстеп калам да. Азыр ошол сыяктуу эле англис тилин дагы жанагы бизде бир мындай китеп бар эле, көк English деген, ошодо бир каарман бар эле, Сам дегенчи. Аны ошол баланын аты дагы Роберт деген бала, Сам мен Роберт деп биздин орто мектепте Ханзада деген эжекебиз бар эле. Ошол айылда эки эле мугалим болчу, Буа ажар эжеке, Ханзада эжеке. Биздин айылдын чоңойгонунун баардыгы ал эжекелерден сабак алган. Ал эжекебиз азыр дагы биз менен жакшы байланышта. Анан ошол эжеке бизге китеп берген. Анан мага ошол китеп сумкама батпагандыгы үчүн чоң эле да. Мынантип көтөрүп келген да, үйдөн атам чыгып калып, анан кийин кызым китеп алдың, бул англис тили экен депчи. Баягы жаңы китеп да, анан сүрөттөрдө чоң-чоң сөздөр, баягы адамдын аттары дагы башкача болгон үчүн анан Сам мен Роберт деп биз атама окуп берсем, атам кызым бул англис тили экен, буну окуш керек деген ушундай мага ошол атамдын баягы китепке болгон реакциясы англис тилинин ушунчалык баалуулугун көтөргөн да.
ошондо мага бир эң алгачкы бир акыл эсиме келген ушул кадамдар деймин байтур. Ошол ниеттер ошол точкалардан башталган да. Негизи англис тилин үйрөнүүнү каалаган жаштар өтө көп да. Мисалы үчүн курстарга барып, көп акча коротуп, жана университетте дагы 4-5 жылда окуп деле англис тилин жакшы өздөштүрө албагандар дагы жок эмес. Ал эми сиз ушундай деңгээлде билимди жогорку окуу жайдан алгансызбы? Же дагы кошумча кай жактардан үйрөндүңүз? Албетте негизги билим жана англис тилин мугалими адистиги статус дейбизби? Мага университет берди. Ал үчүн университетке жана менин өмүрүмдүн алтын тамгалар менен жазылган барактарына, алтын студенттик алтын кезим дейбизби? Ошол учур үчүн университетке мен өтө чоң ыраазымын. Жана Аллахыма дагы ошол студенттик өмүрдү менин өмүрүмдүн арасында калганына дагы Аллахка миң мертебе шүгүр кылам. Себеби студент болгусу келип болбой калганын дагы пешенесине жазылгандар бир канча. Жана мен ошол студент кезимде 4-5 жыл окуп да англис тилин үйрөнө албагандар дегенде, бул университетте болобу, курста болобу адамдын өзүнүн кызыгуусунан. Деги эле англис тилин үйрөнүү бул максатка жараша. Адамдын максаты так болсо, азыр мен дагы катталуучуларыма айтамын, эмнеге англис тил үйрөнгүм келет дейт да, анан сиз эмнеге үйрөнгүңүз келет дейм да. Анан жооп бере алышпайт да, кээ бирөө мындай. Анан мен сизди көрүп үйрөнгүм келип атат дейт. Анан бир адамдын жашоосу бир адамдын жашоосуна окшошпойт да. Мен мисалы англис тилин үйрөнүүдө максатым, мен Америкага баргым келген, көп саякаттарды көргөм. Анан мен баягы кичине кезимде бизде экиле канал тартат болчу телевизордон. Ошол кезде бир жанагы рабаят болчу, рабаяттан башканын баарын орусча берчү да. Биз ошол мультфильмди эле көрөт элек, анан орусча болчу, орусча түшүнбөйт элек. Анан кинолор да орусча болчу, мультфильмдер да орусча болчу. Ошого мен чынын айтсам кыжырым келет болчу. Себеби мага түшүндүрүп берген адам жок. Жанагы сүрөттүн көрөсүң, сөзүнө түшүнбөйсүң да. Анан ошондон улам дагы мен негизги максатымдын бири ошол англис тилинде кинолорду түшүнүү болгон да. Азыркы англис тил үйрөнөм дегенден 4 жыл окуйбу, курста окуйбу, бирөөдөн үйрөнөбү, айтор анын максаты так болуш керек. Кээ бир айтат, мен англис тилинен максатын так билгендер айтат, англис тилин дейт, балдары мектептен келгенде аларга жардам берүү дейт. Мына ошол максат да. Бул апакелер айтат, баламдын туура окуусуна жардам берүү дейт. Мен айтам, максатыңыз аябай чоң, сиз сөзсүз жетесиз дейм. Кээ бир айтат, баары эле үйрөнүп атат, анан азыр англис тил мен деле үйрөнүп койдум, азыр англис тил актуалдуу болуп жатат да дейт. Мен айтар элем, ошо максатка көңүл бурса да. Максат так болсо, сенин ниетиң да, аракетиң да, жанагындай ынтылууң дагы ошого карап багытталып кетер да, ал максатка сөзсүз жетесиң да. Жакшы. Ошол мисалы сиз буга чейин Ошемпо Огопи болуп аталган, ошол убакта окугансыз, Огопидеги студенттик күндөрүңүздү эскерсеңиз, жана ал убактагы сизди англис тилин үйрөнүүгө, андан ары карай өстүрүп кетүүгө мындай сизге мотивация берген мугалимдер да болсо керек, окутуучулар. Ооба, мага эле мугалимдер менен мамилем дагы, айтор мугалимге деген сыйым дагы күч менинчи, негизи эле. Себеби менин апам мугалим болгон, анан мугалимди сыйлоо ушундай мен биздин үйдө бул адат сыяктуу. Анан мен бирде биз жатаканада жашадык да, студенттик күндөрдө жатаканада жашаганда бизде 6-күндөрү ишембилик болчу. Жатакананын алдында ал күндөр эми сонун күндөр да, анан кечкү жалбырактар түшкөн, анан ошентип шыпырып эле жана колумду жууп атсам, бизден 1 жаш чоң улуу эже келип, ал мен Айзат деген эже болчу. Айзат эже көрүп жатса салам айтамын. Ал эже бирок университетте иштеп калды болуш керек менин оюмча. Ошол эже келди дагы, анан сен Барчынай дегенсиңби, сен менен таанышайын дедим эле. Сени аябай мактады, силерден кийинки курста Барчынай деген кыз бар деп Мира эжеке мактады деди. Анан кийин мен ал кезде окуп жатам, кадимкидей эле ошондой зачет тапшырып, анан мен ошондой мугалимдердин оозуна алынып калгандыгымды билбейт болчумун да. Анан мен да таанышып калдым. Анан биз экөөбүз сабак аткарганда бири-бирибизге жардам берели деди да. Анан ал эже менен жакшы таанышып, ал биздин эле блокто жашайт экен, ага чейин аны таанып аптырмын. Ошол күндөн тартып ал эжеке ошол кезде англис тилин жанагы орто мектепте аларда мугалим жоктугунан окубай калган экен. Бирок ошол эжекенин аракетине, ошол эжемденчи
ушунчалык баа бергенмин да. Себеби ошол англис тилин өзүнө кандай десем, ошол университетте кадам таштагандан тартып эле үйрөнүп алды да. А мен бир аз мурунураак, бир аз мектепте дагы базасы жок болсо дагы нөлдөн баштап университетте үйрөнүп алды. Бул адамдын кызыгуусуна эле байланыштуу да. Анан университеттеги мугалимдердин баарын эле эмгеги чоң. Ал жерде мугалимдерди атап өтсөм, биздин сүйүктүү эжекелерибиз Элиза эжеке бар болчу, Гулнара эжеке бар эле, Наргул эжеке, Нурзат эжеке бар эле, Саттарова Нурзат деген эжекем. Дагы биздин кафедра башчыбыз Карамат эжеке. Бүтте биз ошол убакта биздин азыркы университеттин ректору Бекмырза Зулуев агай менин эсимди аябай күчтүү бир студенттин тилин таба билген педагог катары эсимде калган. Агайдын сабагына дегенде биз аркы блоктон мынтип жүгүрүп келчүбүз. Мен өзүм жанагы группалаштарым кечирсин, алардан кызганып, алдыракта отурайын деп. Себеби орус тили, тарых группасы, анан англис тили группасы баары бир лекцияга чоң залга керек болчубуз. Анан мен ошо алдырак отуруп калайын деп жүгүрүп шашып келип ушул агайдын сабагына кызыгып кирет элек. Агай ошондо айткан сөздөрү дагы деле эсимде. Айтканда, силер бүркүт болсоңор дейт, бүркүт болгула дейт эле. Бүркүт асманда учуп баарын көрөт дейт эле. Анан кийин тоок окшоп эле бул жака жемчаса жүгүрүп барып ушинтип аткарып күлдүрүп бизди. Бул жака жемчаса ага жүгүрүп чокунуп, буга жүгүрүп чокунуп, адалды да арамды да чокуй бербей дейт эле. Асманга бүркүт болуп учуп, ошол адал нерсени, туура нерсени тандап ушундай көрөгөч болгула деп бизге үйрөткөн. Жакшы. Сиз де ошол видеолор тартып атасыз, өзүңүз монтаждап, соц тармактарга жайгаштырып атасыз. Негизи эң алгач ошол видео тартуу, влог тартуу идеясы качан кантип келип калды эле? Анан кандай программаларды колдонуп, монтаждап, соц тармакка жайгаштырып жатасыз? Мен азыр эми баардык эле курстар сатылып, видео монтаждоо курсу, сторис жасоо курсу дегендер сатылат да. Анан кээде ойлоп коем да, балким мен дагы мынтип жанагындай ошол инфопродюсерликти деле алып кетсем, мен дагы азыр инфопродюсер болуп эле чоң эле кесиптин ээси болуп калсам керек эле депчи. Себеби мен балдарым төрөлгөндө эле алардын ошол күндөрү эсте калсын деп. Себеби биздин балалык чагыбызда телефон аз болгон үчүн бизде сүрөттөрүң издесең балалык чакта видеоң турсун таппайсың. Анан кызык да көргөнгөчү, анан балдарым көрсүн деп мен жана видеолорду тартып, сактап, анан да кызыктыраак кээде мындай көргөзүм келбей турган нерсе түшүп калат. Анан ушул жерин кантип алып салсам деп изденип отуруп эле, анан монтажды ошол кезде приложениянын атын унутуп жатам. Алгач үйрөнгөн ошол 2016-жылдарга туура келет экен. Ошол кезде ошол андроидты эми баарыбыз жалпы эми түшүнүп келаткан чагыбыз эле. Ошол кезде ошол видеолорду монтаждайт элем. Балдарымдын видеосун монтаждап отуруп эле, анан ушул эми кесипти мындай үйрөнүп алдым да. Азыр эми негизги монтаждап жатканым азыр баарына эле белгилүү VN деген программа менен, анан жанагы CapCut, азыр баараны CapCut дейт, негизи ал CapCut деп окулат, англис тилинде CapCut депчи. Анан азыр аны кыргызчага отуруп CapCut деп алышкан да. Жакшы. Мисалы, сиз айыл шартында дагы эринбей, өзүңүздүн билимиңизди туура пайдаланып, видео тартып, ошол менен таанымал болуп кеттиңиз. Ушул таанымалдуулуктан кийин туугандарыңыздын, кайын журтуңуздун, кошуналардын сизге болгон мамилеси, көз карашы өзгөрдүбү? Кандай болуп өзгөрдү? Ооба, эми жанагы группаларда туугандар менен азыр бир кошуналар менен деле мурунку апаларыбыз сыяктуу көчөгө чыгып ушак айтышып отурушпайт. Мисалы да, мен кошунаман бир нерсе, ой, алло деп эле телефон кармап, оюңу саатыңды сүт берчи деп эле ушинтип эле алмай бермейт. Анан мурун апаларыбыз көчөгө чыгып, ушундай аңгемелешип отурушчу. Азыр бири-биринин үйүнө кирбей эле кафелерге барып отурушуп жолугуп келишет. Анан кийин балдар дагы байкашымча биз көчөдөн кирчү эмеспиз. Азыр балдар үйдө көбүнчө телефон менен алектенип калат да. Анан кошуналарым айтат кече, мен канча англис тилин мугалимин издедим дейт да. Сени кандай билбеймин дейт да. Мен сени билбейм, мен сенин ушундай кызыл диплом менен бүткөн экенсиң дейт. Бол окут, баламы окут деп ошентип айтышат кошуналардын. Сиз ушул кошуна балдарды, айылдагы балдарды чогултуп, мындай бир офлайн эле курс ача турган планыңыз жокпу? Алдыда. Мүмкүн сиз ачсаңыз келет го дейм.
Ооба, мага да ушундай сунуштар түшүп атат да, Ош шаарынан да түштү. Келиңиз, сиздин атыңыздан ачайлы депчи. Сиздин атыңыздан ачайлы шериктеш болуп иштейли деген сунуштар түштү. Ага макул дейин десем, мен азыр кыш биринчиден, анан күн кыска, анан кийин кызым кичинекей, азыр 4 айдан өтүп калды. Бир аз Шарт туура келбейт, бирок менин планымда бар. Негизги эле планымдын ошо онлайнга баштаганымдын, англис тил баштаганымдын планынын эң максатымдын точкасы ошол өзүмдүн онлайн мектебимди ачуу. Ушинтип кыялданам. Жакшы. Сиз Instagram, TikTok кылып, YouTube'дан дагы канал ачтыңыз, YouTube каналы ачып, ал жакта да видеоңузду көрүп калдык. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Мүмкүн Америкага барууну каалайсыз? Англис тилин үйрөнгөн мен билишимче, ар бир экинчи адам эле Америкага барууну сөз кыласа керек. Алдыдагы ушул курс боюнча жана өзүңүздүн жеке максаттарыңыз боюнча айтсаңыз. Америкага баруу менин күндө тиленип жатчу тилектеримдин да бири болгон десем жаңылышпайм. Себеби мурун апаларыбыз айтчу, Москва десе биз Москвага ким жетчү дейчүбүз, мына биз Москвада иштеп жүрөбүз деп, анан мен дагы ансыгарындай Америкага ким жетчү деген кыялдарыбыз болгон. Бирок Америкага барып жашап, иштеп калгым келбейт. Бирок мугалимдик, ушундай онлайн медиа сабаттуулугумду арттыруу максатында кыска мөөнөткө барып, сабаттуулугумду жогорулатып, ошондой тажрыйба алмашып келгим келет. Жакшы. Мисалы, кээ бир эми келинчектери же үй шартындагы аялдар мен ушундай иш кылам десе, үй бүлөсү балким тыйып коет. Кайын журту же жолдошу эле бир. Сиздин үй бүлөңүздө бул тескерисинче экен. Жолдошуңуз дагы, кайненеңиз дагы чогуу колдопчу. Алар эми сиздин азыр максаттарыңыз дагы чоңоет да. Аларды аткарам десеңиз, пландарыңызды аткарам десеңиз, алардын көз карашы кандай болот? Деги эле ушу сиздин бүт жасап жаткан иш аракетиңизге алардын сырттан көз карашы кандай, колдоосу? Негизи эле аял киши жанагындай бир артында жөлөнөрү, таянары болбосо, алдыга жылуу кыйын. Аял киши канчалык кыйын болбосун, канчалык мактоо баракчасын алып, канчалык тилди билбесин, ал баары бир назик, ал баары бир кайсы бир эркектин, атасынын, жолдошунун күчүнө муктаж. Себеби аялды ошол нерсе суулантып турат, назиктиги. Жана менин ушул пайдаланып айтып кетейин, жолдошума чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Жана кайненеме дагы, мисалы үчүн баса белгилеп айта турган нерсе, кече мен Бишкекке барарда 2 күндө ушундай бара турган болуп чечим кабыл алганда, жолдошумду көрүп аябай бир жагынан сүйүнүп, бир жагынан ичимден аябай кубандым. Себеби ушунчалык өзүнүн жумушун таштап коюп, мага билет издеп, ары бери чуркап, ушундай самолетко 5 мүнөт калганда ошол нерсени чечип калганга үлгүрдү. Мени самолетко отургузуп, мен эң акыркы болуп чыктым. Себеби бул нерседен калып, эгерде жолдошум ошончолук чуркабаганда, мен бул нерседен калып кетет болчумун. Анан кайненем дагы кете бер, тамак кылба, мен азыр барам, балдарды мен караймын, кете бер, даярдан, жакшылап даярдан деп аябай колдоду. Бул нерсенин башында мен эми айылда кечке телефон кармап отурсаң, мен балам деле мага жакпайт да. Анан ошондуктан мен кайненемдин же жолдошумдун көзүнчө телефонду азыраак кармаганга аракет кылып жаттым башында, бул нерсе чыга электечи. Анан көбүнчө өзүм уйкуман экономдоп калып, анан кийин ошол уйкумдан үнөмдөп калып, анан монтаждап алганга, телефон тартып алганга, кеде балам уктап атканда эптеп тартып алсам, монтажын ошо түнкүгө калтырдым. Анан кийин бул нерсенин балалыгын жана ошол элдердин ой пикиринен улам. Анан апам менен жолдошум дагы да колдоп, мага жакшы колдоо берип жатты. Чынында апам досторуна жиберип, менин келиним болот деп сыймыктанганын айтпаса дагы көздөрүнөн билип, ошентип сезип турам. Бул сыйлык Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине жаңы гана берилди. Сиз Бишкекке барып дал ушул сыйлыкты алып келдиңиз. Негизи өзүңүз билбей эле, бирок акырдан аракет кылып жаратып жаткан ийгилигиңиздин бул бир өзүрү. Сыйлык алган кандай экен? Кечеги сыйлык алган учурдагы сезимдериңиз башкача болсо керек. Дагы да максаттарыңыз чоңоюп, пландарыңыз чоңоюп келсе керек. Кандай сезимдер болду? Сыйлык алууда, бул сыйлыктын алууда дагы
негизи биз кыргыздын аял заттары бири-бирибизге кандай десем аялды түшүнөт да. Аялга жардам берип ушинтип бири-бирибизди көтөрмөлөсөк дагы бул жакшы багыт. Азыр биздин Кыргызстанда аябай көп мыкты аялдарыбыз бар. Ошолордун ичинен эң мыктысы Гүлнара Ибраимова деген кыргыз тилин өнүктүрүү секторунун башчысы. Ушул иш-чараны уюштурууда лидер болуп кала берди менин эсимде. Ал эжекем айтты, биз сага ушундай сыйлык берели деп жатабыз деди. Мен дагы бир Кыргызстандын бийлигине айтор кандай ой пикирлер айтылбасын, менин жеке пикирим. Азыр таныш билишиң жок, мындай болгондой көрсөткөн эле заман келип калыптыр да. Бизге да Кыргызстанга дагы бир аз болсо да чындыктар орноп дегендейчи. Анан менин танышым жок, мен ушу телефондон көрүп алып эле кантип эле ушул сыйлыкты мага берип койсун деген күмөн саноолор болуп кеткенсиди. Бирок ушул эжекем Гүлнара Ибраимова эжекемдин чоң жүгүрүүсү менен мени издеп, телефондан издеп, 2 күн издедим сени дейт. Ошентип таап эжекеме да чоң рахмат айтамын. Ошентип мен ушул сыйлыкты министрликке макулдашуусу менен, алардын келишими менен мага ыйгарды. Сыйлык алган албетте мага жакты. Мен деги эле менин үйүмдөн көчөгө чыгып, ошол эжекем менен, ошол министрлик менен тушоомду кести десем жаңылышпайм. Жана айтып кете турган нерсе, ошол эжекем айтат да, сен дейт үйүңө барып, кайненеңдин колуна барып, мага чалып кой, мен жеттим деп дейт да. Мен ошону ушунчалык бааладым да. Себеби сыйлыгыңды алдыңбы, болду кете бер десе деп койсо да болмок да. Ошон үчүн мен аялдарга аялды аял түшүнөт деген темада дагы колдойт. Ушул нерсени айтам. Анан сыйлык алганым үчүн билим берүү министрине жана бизге окшогон карапайым айылдагы мугалимдерге, бизге окшогон келиндерге мисалы колдоо көрсөткөнү, көңүл бурганы бул өтө чоң ишмердүүлүктүн, өтө чоң билимдүүлүктүн белгиси да. Бул сыйлык менен да айта кетейин, заманбап санарип колдонмо деп. Бул сыйлыктын артындагы түшүндүрмөсү азыр санариптик программалар жакшы айылдарга бар жанагындай маалыматтарды компьютерде киргизүү жана телефон, интернетти туура пайдалануу боюнча бир конкурстар болуп, жана ошол кыргыз тилин өнүктүрүүдө ушул пункттагы кошо кеткен экен. Анан ал жердеги уюштуруучу эжекелерибиздин айтуусу боюнча менин ошол тандырдын жанында дагы, очоктун балдарымдын жанында дагы ошол санариптүүлүктү, балким ошол санарип жөнүндөгү билимди кошо ала кеткендигим аябай ушул сыйлыкка дал келиптир да. Анан эжекем айтат, сен дейт эч кандай компьютер алып бергиле, менин сабагыма телефон алып бергиле дебей эле өтүп жатпайсыңбы? Демек бул санарипти дейт ар бир айылдагы деле колдоно ала тургандыгын далилдедиң деп анан ошол сыйлыкты беришти. Анан бул сыйлыгымды мен телефонумдан атама жибердим. Ошол жерде эле ата, бул сыйлыгымды мен сизге арнаймын. Себеби атам дагы, апам дагы билимдүү адамдар болсо дагы Россияда көп жыл эмгектенишкен, мигрант болуп, биздин кызым жакшы окусун, балам жакшы окусун деп. Анан атама кече жиберип койдум эле. Мен атама жибергенден кийин аябай ыйлагым келип, анан атам мага кайра жооп жазат да. Анан ошол жооп жазганда мен ошону ачкандан коркуп жүрөм да. Кадимкидей мен ыйлап берейин, же бир өзүмчө бир орундук таап алып анан ачып угуп ыйлайм. Атам баары ыйлатат турган сөз айтат деп анан мен ошондой толкундандым. Анан кийин жана апама чалсам дагы айтат, атаң ошол сен жазган экенсиң, атаң аябай ыйлаптыр, сүйүнүп кубангандан ыйлаптыр деп. Ошо ата, бул сыйлыкты сизге арнайм. Сиздин мен билим алууга эмгегиңиз аябай зор. Ата-эне эгерде баласы ийгиликке жетсе, ата-эненин сыймыгы ошол. Ооба, өзүң жеткенден дагы баласынын сыймыгы. Атам айтор, өтө баласак жан болчу, бирок баягы турмуштун ошол биздин негизи курагыбыз, биздин студент курагыбыз ата-энебиздин мигрант болуусу менен башталды. Себеби ошол күндөрдө, ошол жылдарда мындай көрүшүп телефондо сүйлөшкөн жок болчу. Мен мектепте отурганда мугалимдерден звонуп, сен айылдагы почтага барат экенсиң, атаң ошол жерде звонок кылып атат экен. Бул 1 айда, 2 айда бир жолу сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болчу. Шаарга келсең жанагындай IP телефон, телеграфтардын ичине кирип алып, угулбай ушинтип сүйлөшчүбүз. Ошондой атам мени кыйналып окуткан. Жакшы. Бирок кыйналып окуткан үзүрү азыр көрүнөт. Азыр эми ата-эненин сүтүн, ата-эненин
балага берген нерсесин актоо түгөнбөй турган нерсе мүмкүн эмес. Бирок кайсы бир деңгээлде атамды сүйүнтө алганыма кубанып турам мен дагы. Жакшы. Ушул сыйлыктарды улай же биздин Ошемпунун ректору Бекмырза Золоевдун да сизге атаган атайын сыйлыктары бар. Сиздин видеоңузду көрүп, баарынын эле көңүлү ошо телефонуңуздун штативине, жанагы столдорду, оюнчуктарды тизип алып койгон штативтерге көзү түштү. Ошондуктан ушул белектерди дагы тапшырып койсок, бул болсо сизге лампасы менен штатив, андан кийин бул ошол штативи. Буну кошуп аласыз. Жана петличка. Бирок биз видеода сиздин телефонуңуз Android болчу да Redmi. Биз ошого карата алганбыз. Уже телефонуңуз iPhone болуп өзгөрүп калыптыр. Эгер болсо биз буну алмаштырып беребиз. Болду. Бул колонка жеке сизге петличка менен. Бул болсо сизге наушник. Аябай баарын ойлонуп алыпсыңар. Чынындачы. Бул агайдын өзүнүн алып берди. Агай өз алып берди. Агай өз алып. Агай сизге чоң рахмат. Эмнелеримди да билбей турам, чынында мыкты педагог экениңиз, жана педагогко эмне керек экендигиңиз, заманбап педагогко эмне керек экендигиңиз түшүнүп тургандыгыңыз мени аябай ыраазы кылды. Чоң рахмат. Шаймандарды колдонуп эжеке дагы онлайн видеолоруңузду чыгарып, дагы да болсо мындай көп жакшы иш аракеттерди аткара беришиңизге тилектешпиз. Сиздин ишиңизге дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса алдыдагы пландарыңыз, максаттарыңыз баары ишке ашып, эң мыкты англис тилин үйрөткөн мугалим болушуңузга тилектешпиз. Чоң рахмат. Мен дагы аябай жоопкерчиликтүү сезип турамын. Мен дагы да болсо билимимди арттыргым келет. Кудай буйрса аракет кыламын. Силерге чоң рахмат. Жалпы Ош мамлекеттик педагогика университетинин мугалимдерине ысык саламымды жана мен ал жердеги мугалимдердин Facebooktан дагы ой пикирлерин окуп жатам. Аябай колдоп жатышат. Чоң рахматымды айтамын. Жана ошол университетте билим алып ушундай ийгиликке жеткендигиме сыймыктанам. Социалдык баракчалардан Барчынай айымды English апаки аты менен таба аласыз. Анын 15 миңден 20 миңден ашуун катталуучулары бар. Жана алар дайым түз эфирге чыгып, үй шартында эле англис тилинде жаңы сөздөрдү үйрөтүп келет. Учурда каарманыбыздан англис тилин үйрөнүүнү каалагандардын саны өсүп, курс ачууга көптөгөн сунуштар түшкөнүн да белгилейт. Алато, өлкөн Кыргызстан, ажайып, көркөн Кыргызстан, укмушту, баары табылган, уютку, чөлкөн Кыргызстан, Кыргызстан. Демим Кыргызстан, кылымдык, кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү дейишим менин Кыргызстан. Урматтуу көрүүчүлөр, Кербендин бүгүнкү берүүсү ушул менен соңуна келип жетти. Ал эми биз каарманыбыз Барчынай айымга дагы да болсо албан ийгиликтерди каалап, берүүнү мындан ары улантабыз. Эгерде бүгүнкү көрсөтүү жаккан болсо, анда бизге жактырууну басып, бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен Ошемпу Мурас Кербени болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.